Президенти Садыр Жапаровдун Иксандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсүнүн жана дене тарбиясынын камсыз кылуу жөнүндөгү жарлыгынын алкагында областык билим берүү институтунун мектеп менеджменти жана педагогика лабораториясынын башчысы Тамара Мамырованын жаш муундарды руханий адеп ахлактык өнүктүрүү, терең билим берүү жана дене бой тарбиясы бул кыргыз элинин бакубат келечеги 30 жылдык ишмердүүлүгүнө карата республикалык деңгээлде атайын иш-чара өткөрүлдү. Иш-чара 2 бөлүктөн туруп, алгач семинар Каркол шаарындагы номер 11 мектеп гимназиясында 3 бөлүктөн турган ачык сааттар өткөрүлдү. Внешне влажно. Вообще. Время года осень. Хорошо. В конце на листьях лежат снег, мороз. Хорошо. Аталган мектепте ийгилик башаты, билим, тарбия, эмгек деген темадагы семинарга башталгыч класстардан тарта жогорку класстардын окуучулары ачык сабактарга активдүү катышып, ар бир ачык сааттар өз максатына жеткенин агартуу тармагынын өкүлдөрү белгилешти. Бүгүн ачык сабагыбыз 4-В класста өттү. Сабактын темасы Иван Алексеевич Бунин «Листопад» болчу. Бул сабактын максаты «Листопад» чыгармасынын маанисин балдарга түшүндүрүү болчу. Күз жөнүндөгү явленияларды түшүндүрүү болчу. Анан ачык сабагыбыз максатына жетти деп ойлойм. Балдар жакшы иштеп беришти. Бардыгы түшүнүктүү болду деп ойлойм. Акыркы кездери көпчүлүк ата-энелер балдардын билим алуусуна көп көңүл бурбастан, алардын каржылык маселелерин чечүү максатында иш менен гана алек болушуп, балдарга көп көңүл бурушпайт. Бүгүнкү күндө мындай көрүнүштөргө жол бербөө үчүн агартуу тармагынын өкүлдөрү ата-энелер менен тыгыз байланышта иш алып барууну колго алышууда. Экинчи бөлүктүн жүрүшүндө мектептин мугалими Валентина Ковальчук ата-энелер менен чогулуш өткөрүп, окуучу, ата-эне жана мугалим биргеликте иш алып барса жакшы жыйынтык болоруна токтолушту. Мектепте собрание болуптур. Эн аталар менен тыкыз байланышта болуп, ошо биз ушу эме собраниядан мен мурунда ушу мындай собраниялар болгон, мен бул уже 6-чы неберем да. Анан биз ушундан түшүнөбүз да, что эн аталар балдар менен тыкыз мамиледе болуш керек, мектеп менен, мугалимдер менен тыкыз байланышта болуш керек. Мен ойлойм, ушундай собраниялар көп болсо, эн аталар да ошонун баарын билип, кандай туура тарбиялаш керек, балдарды ошонун баарын үйрөнөт го депчи. Үстүбүздөгү жылдын 8-июнунда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдар диндердин өнүгүү тарыхы предметтин киргизүү жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Быйылкы окуу жылында диндерди өнүгүү тарыхы предмети бардык мектептерге киргизилип, сабактар өтүлүп келет. Бул күнкү семинарда да аталган предметте ислам дининин негиздери боюнча маалыматтар берилди. Республикалык масштабта семинар өтүлүп жатат. Семинарыбыз 3 бөлүктөн турат. Бул биринчи бөлүк секциялык иштер, ачык сабактар, практикалык ишмердүүлүк күнү болуп атат. Экинчи бөлүктө баланы жамандан адаштырып, жакшыга жараштырып деген тема боюнча ата-эненин чогулуштары, ошондой эле ачык сабактарды берип атышат. Ал эми 3-чү бөлүгүндө буюрса азыр болот. Эстетикалык багыттагы илимдердин ишмердүүлүгү көрсөтүлмөкчү. Биринчи бөлүктү айтып кетсем, 6-га бөлүндү дагы, 6 ачык сабактар болду. Сартбаева Үмүт окуу керемети боюнча чтение сабагын өттү, «Листопад» деген темада. Экинчи сабакта Жанузакова Назира Райымбековна адабий окуу, «Кумурскалардын кому» деген ачык сабак өттү. Үчүнчү сабакта Бараканова Анна Валентиновна математика сабагын алды да, «Осенняя экскурсия» деген темада жакшы сабагын өтүп берди. Бу да окуу керемет долбоору боюнча. Ал эми кийинки сабагыбыз болсо Колесникова Екатерина Александровна, Любовь Алексеевна, Ольга Анатольевна интегрированный урок өтүштү. 3 сабакты алып туруп, аягында «Золотое сечение» деген сабактар алынды. Бул МХЛ сабагы, геометрия, анан технология 3 сабакты кошту. Сабак абдан кызыктуу өттү. Семинардын жүрүшүндө бүтүрүүчү класстардын окуучулары кесиптин параты деген темада өздөрүнүн ой пикирлерин айтышып, ар бир кесип боюнча маалымат беришти. Казак боордошум жер деген алып талаам. Мынакей
биздин тоолорду эки жакка керип таштап, чий менен шыбак каргалып, көз жетпеген деңизде көлкүп жатасың. Ким билет сендеги жаткан күчтү? Жарыктык сыртынан карасаң, эч бир жан жоктой бозоруп жаткан. Бирок кечеке эле кеткиз жайда согуш башталып, душмандар өлкөбүзгө кол салганда, туш-туштан талаада оттор жалындап, туш-тушка чабармандар ат коюп, жук керлер минсин деп айдаган канаттуу күлүктөр ысык чаң тумандатып түбүртүнөн асман чайпалды. Ийгилик башаты, билим, тарбия, эмгек деген теманын алкагында өтүп жаткан семинардын 3-чү бөлүгүндө мектеп гимназиясынын эстетикалык багыттагы ийримдердин ишмердүүлүгү боюнча иштер көрсөтүлдү. Мында окуу тарбия иштериндеги тарбиялоонун 10 багыты боюнча көргөзмө коюлган. Бул илимий-методикалык конференция эки багытта болчу, бирөө секциялык иштер жана пленардык кеңешме болуп, бул практикалык секциялык иштери Каракол шаарындагы номер 11 гимназиясында өтүп жатат. Бул 11 гимназияда эң негизгиси сабактар, биринчи предмет сабактар, анан тарбиялык багыттагы сабактар кетип атат. Анан ушул директор Гүлзат Кудайбергенованын иш тажрыйбасын, алдыңкы иш тажрыйбасын жайылтуу максаты болчу. Ушул иш тажрыйбасынын негизинде мыкты иштер, башкарыш системасындагы жүргүзүп жаткан саясаты, ошол боюнча иш тажрыйбалары жайылтылып жатат. Бул тарбиялоонун 10 багыты боюнча педагогикалык көргөзмө уюштурулган. Ар бир ушул көргөзмөдө ар бир тарбиялоонун 10 багыты тең көрсөтүлүп турат. Мына өзүңөр көрүп тургандай, бардыгы жогорку деңгээлде мыкты уюшкандыкта уюшулуп жатат. 3-чү бөлүктө номер 11 мектеп гимназиясынын окуучулары чакан концерттик программасын тартуулашса, мектеп директору Гүлзат Сөйкөева башкаруу бул илим жана искусство деген темада доклад жасап, мектеп жааматтын башкаруу боюнча педагогикалык иш тажрыйбасын жайылтуу боюнча кеңири маалымат берди. Мектептин кубаттуулугу, проектилик кубаттуулугу 960 окуучуга эсептелинген, бирок азыркы күндө дээрлик 3 эсеге жакын көп. 2828 окуучу билим алып жатат. Мугалимдердин жалпы саны 109, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктылары, отличниктер 31 адам жана билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасына ээ болгон мугалимдерибиз, кесиптештерибиз 33. Бул иш-чарага республиканын бардык аймактарынан өкүлдөр келип, өздөрүнүн бааларын беришти. Кыргыз Республикасынын педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо Республикалык институтунун директору Алмазбек Токтомамбетов да өз ой пикирин айтып өттү. 11 мектеп гимназияда абдан жакшы иш-чара болду. Менин көңүлүмдөгү иш-чара, анткени мен 2 сабакка катыша алдым. Биринчиси адабий окуу предметти. Мен бул предметти 93-жылы мен өзүм негиздеген элем, биринчи жолу Кыргызстанда. Анан ошол эмне максаттан негиздесек, бүгүнкү сабакта мен көрдүм, ошол багытта абдан жакшы өтүлдү. Болгондо дагы долбоордук ыкманын негизинде өтүлдү. Бул бүгүнкү күндө абдан актуалдуу деп айтат элем. Анан биз акыркы кезде мына пизага катышабыз деп атпайбызбы? Ошол пизада бир нече сабаттуулук боюнча багыттар бар. Ошол багыттардын негизгилеринин бири бул окурмандык сабаттуулук. Мен бул сабактан ошол окурмандык сабаттуулукка даярдоо, ошону калыптандырууну көрө алдым. Мен үчүн бул абдан мындай сыймыктана турган иш болду деп айтсам болот да. Мындай жакшы, жагымдуу иш болду. Анан экинчи сабакта бул өзүн өзү өнүктүрүү деген сабак. Мен ошол предметти түзөбүз деп 2 жылдан бери аракет кылып жүрдүк эле да. Анан мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандартына
ошол негизги компетенттүүлүктөр деген түшүнүк бар. Бизде 3 компетенттүүлүк бар. Ошол үчүнчүсүнө ушул өзүн өзү таануу дегенде аябай көп күч менен аракет менен киргизгенбиз да. Бул сабакта дагы ушунчалык мен үчүн абдан кызыктуу болду. Жалпы киргендер үчүн дагы сонун кызыктуу болду. Тапшырылды. 50 жылдыктын урматына биз ушул юбилейди утурлай бүгүнкү күндө Ысык Көл областында дагы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин баштаган эң биринчи жарлыктардын бири болгон инсандын руханий адябаклаптыгы өнүгүүсү жана дене тарбиясы боюнча жарлыгын алкагында биздин да бүгүн Ысык Көл областына жана Кыргыз Республикасына жайылтуудагы мугалимдер үчүн атайын усулдук колдонмо китебиз бар. Ал китебиз дагы ушул окуучуларды инсандык адябаклакка үйрөтүү, терең билим берүү, бул келечегибиздин бакубат жашоосу деген аттуу жакшы китептин алкагында ушул республикалык илимий конференция менен кош майрам кылуу менен иштерди жасап жатабыз. Бул иштерибиз дагы биздин област боюнча мектептерде практикада колдонуу жагы, Каракол шаарындагы номер 11 гимназияда дагы сабактарга эртең мененки иш-чараларда толук көрдүк. Ысык Көл областык билим берүү институтунун директору Максат Курманалиев институттун тарыхына кеңири токтолуп, жүргүзүлүп жаткан иштер туурасында маалымат берди. Ошондой эле аталган институттун мектеп менеджменти жана педагогика лабораториясынын башчысы Тамара Мамырова жаш муундарды руханий адеп-ахлактык өнүктүрүү, терең билим берүү жана дене бой тарбиясы бул кыргыз элинин бакубат келечеги деген темада доклад жасады. Өсүп келе жаткан жаш муундарды руханий адеп-ахлактык өнүктүрүү жана дене бой тарбиясы боюнча кеп болот. Биз билим берүү мекемеси болгондон кийин биринчи максатыбыз бул билим берүү. Бирок эмнегедир ушул билим берүү деп берип, биздин өз максатыбыз, миссиябыз да, бирок ошого карабастан бизде сөзсүз түрдө тарбия жагын караш керекпиз. Кыргыз элинде эки кулак бар, негизги эки кулакта, так бешөө да. Анча экөө бул куйма кулак жана акма кулак. Куйма кулак деген балдар кайсы балдар? Бул тарбиясы бар балдар. Ошо куйма кулак тарбиясы бар балдардын билими кандай болот? Билими күчтүү болот. Эме дегенде ал тартип менен билимди кошо экөөнү байланыштырып, билим жана тарбия бул жашоонун башаты деп эсептеймин. Ошондуктан бүгүнкү болуп аткан пленарлык кеңешмебиз, конференциябыз бардыгы бул тарбия багытына арналганда. Тарбиялоо деген эмне бул? Тарбиялоо деген бул адамдын өзүнүн жашоосунун ордун табуу. Ал жашоосунун ордун табуу үчүн ал кандай адам болуш керек? Ал биринчиден билимдүү болуш керек. Билимдүү болгондон кийин ал кандай болуш керек? Билим алган билимин теориялык. Мисалы үчүн мектептерде биз мугалимдер теориялык билим берип атабыз ар кайсы предметтен. Ошо билимин өзүнүн жашоосуна, өзүнүн турмушуна кайра пайдалана турган реалдуу билим тарбия болуш керек. Иш-чаранын жүрүшүндө педагогика илимдеринин доктору Кыялбек Акматов ата-эне менен баланын ортосундагы алтын көпүрө деген темада доклад жасаса, Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Доктургүл Кендирбаева боорукердикте жана мээримдүүлүктө жадырап тийген күндөй бол деген темада маалымат берди. Ал эми номер 11 мектеп гимназиясынын директору Гүлзат Сөйкөева сапаттуу билим мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн тиреги деген темада доклад жасады. Бул конференциянын жүрүшүндө мектеп окуучулары тарабынан даярдалган чакан концерттик программалар да тартууланды. Республикалык илимий методикалык конференциянын жыйынтыгында илимий усулдук кербенди узатуу аземи болуп, кербен Нарын областык билим берүү институтуна тапшырылды. Садыр Жапаровдун сөзү менен жазылган илимий усулдук кербенди Нарын усулдук борборго тапшырууга уруксат этилди.